Бул жумада аткаруу бийлигиндеги бир катар жетекчилер кызматынан кол жууп, алардын ордуна жаңы жүздөр пайда болду. Министрлер кабинетинде бир күндө 3 министр кызматтан кетип, алардын ордуна жаңылары дайындалды. Буга чейин кызматтан кетпей турганын билдирген Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев да президент Садыр Жапаровдун жарлыгына ылайык кызматын тапшырып, ордуна эл өкүлү Жанар Акаев шаар башчылыгына келди. Эң олуттуу өзгөрүү күч түзүмдөрүндө жүрдү. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети ичинде жетекчилик алмашып, областтык башкармалыктардын башчылары толугу менен жаңыланды. Жуманын аягында Манаш шаарынын мэри Эрнисбек Ормоков да ээлеген кызматынан бошотулуп, анын ордуна Абдупата Маткаликов мэр болуп келди. Жогорку жетекчиликтеги кадрдык өзгөрүүлөр менен бирге орто звенодогу бир катар кызматтарда да алмашуулар орун алууда. Кесиптешим Асел Сыдыкова өтүп бара жаткан бул жумадагы кадрдык өзгөрүүлөргө сар эсеп салган. Толугураак кийинки материалда сөз болот. Өтүп бара жаткан бул жума жогорку жана орто кызматтарда дайындоо жана кызматтан алуулар менен коштолду. Алсак буга чейин кызматтан кетпей турганын билдирген Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев да президент Садыр Жапаровдун чечими менен кызматын тапшырып, 39 жаштагы Жанар Акаев шаар башчылыгына которулду. 19 февралда министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Ош шаарынын мэриясынын борбордук аппаратына шаардын жаңы мэри Жанарбек Акаевди тааныштырып, мэр негизинен саясатка аралашпай, чарбалык иштер менен алектениши керек деген эске салды. Акаев Жанарбек Кубанычевич Кыргыз Республикасынын Ош шаарынын мэри болуп дайындалсын. 18 февраль номер 65. Жанарбек Кубанычевичти өзүңүздөр жакшы эле тааныйт болушуңуздар керек. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты болуп иштеп жатат. Көп жыл депутат болгон тажрыйбасы бар. Жанар Кубанычев мына Ош шаарында абдан көп жумуштар жасалып жатат. Ошолорду ийгиликтүү улантып кетесиз деп ишенем. Ишиңизге ийгилик. Жеңишбек Шырматович, жакшы жумуштар жасадыңыз. Кечээ эле Ош шаарына жакшы деген баа берилип кетти. Жакшы жумуштар жасалып жатат. Сизге да чоң ыраазычылык. Рахмат. Баардыгына бул жерден айтып кеткен, мен кайталамай эле коеюн. Ушу эң негизгиси ушу эч саясатка аралашпай, ар бир муниципалдык, мамлекеттик органдардын өзүнүн так функциясы бар, ошону эле өз убагында так аткарып турсаңыздар. Жыйындын соңунда Адылбек Касымалиев жаңы дайындалган шаар башчысын кабинетине алып барып, кызмат ордуна отургузду. Ал жаңы мэрге алдыдагы милдеттерди ийгиликтүү аткарууга чакырды. Ишиңизге ийгилик. Эң биринчи байлык денсаулык дегенде денсаулыкта боло эле. İşinizde ilgili konu asmanız açık olur, elinizde yerinizde açık olur. Hemen sizin жүрөгү. Разымыз сіздерге, разымыз. Рахмат. Ал эми мурдагы шаар башчысы Жеңишбек Токторбаев эмгек жамааты менен коштошуп, жетишилген ийгиликтер ар бир кызматкердин мээнетинин жыйынтыгы экенин баса белгиледи. Ошондой эле башталган иштерди аягына чыгаруу жана шаардын өнүгүүсүнө багытталган аракеттерди улантуу зарылдыгын кошумчалаган. Аппараттын кыздары турат. Анча-мынча кыздарды эле тилде бурушуп коюп атам, батыраак баскыла, батыраак кыймылдагыла жөө буюрса, мынакей биздин дагы иш мөөнөт аяктады. Жумуш деген жумуш, бул жеке менчик жумуш эмес. Убакыт келет, баары кетет. Убакыт келет, эч ким калбайт, жигиттер. Мына биз деле Кудай кааласа бир жылга иштедик. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич ушул шаарга мэр кылып жөнөттү. Мен ойлойм, толук бойдон биздин алдыбызга койгон тапшырма аткарылды. Анда урматтуу коллегалар, дагы бир жолу ишиңизге ийгилик каалайм. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Кайсы жерде болсо да жүзүңөр жарык болсун. Уртуңардан эч качан күлкү кетпесин. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Шаар үчүн иштегилер, жигиттер, шаар үчүн. Өзүңөрдүн жеке кызыкчылыгыңарды второстепенный болуш керек.
Кудай кааласа мына шаарды кооздоп оңдоп койсок, мына карачы, эмне деген имарат болуп калды. Могу карачы, кругом мынакей гранит таштар, желегибизди кара, аянтты карагыла кандай кооз болуп калды. Кудай кааласа ушулар бардыгы жеке менин ийгилигим эмес, бул силердин ийгилигиңер. Анда эмесе чоң рахмат. Ош шаарынын жаңы мэри Жанарбек Акаев мэрлик кызматты президент Садыр Жапаров сунуштаганын айтып, шаардагы маселелерди чечүү тууралуу журналисттердин суроолоруна жооп берди. Ал Ошто жол тыгыны, башаламан курулуштар сыяктуу көйгөйлөр бар экенин айтып, мыйзамсыз делген курулуштарды буздурууда элдин да пикири эске алынарын белгиледи. Кече өлкө жетекчилиги атайын ишеним көрсөтүп, ушул кызматка мындай сунуш бергенден кийин мен дароо макул болдум. Анткени мен ушул Ош шаарында өзүм мындай студенттик күндөрүм өткөн, Ош шаарын жакшы билем. Анан эгерде ушул өлкө жетекчилигинин чечими ушундай болсо, мен барып колумдан келишинче иштеп берейин деп айттым. Бул абдан чоң жоопкерчилик, өтө чоң жоопкерчилик. Анткени өзүңүздөр билесиздер, мына Жеңишбек Токторбаев дагы күн түн дебей мындай иштеди. Ал киши баштаган долбоорлорду, жакшы иштердин бардыгын сөзсүз улантабыз. Аны эч кандай токтотуп коюп же мурда мерле деп, мени билесиңер, мына саясаттагы жолум деле ошондой. Кеткен кишиге эч качан мындай артынан мындай казып же жаман сөз айткан учурум жок. Ошондуктан Жеңишбек Шерматовичтин башталган жакшы ири долбоорлорун, шаардыктарга ыңгайлуу болуп турган бардык долбоорлорун улантабыз. Ал эми жуманын башында министрлер кабинетинин 3 министри кызматтан кеткени маалымдалды. Алардын ордуна президент сунуштаган кадрлар 18 февралда депутаттардын добушу менен жактырылды. Агалайык Жумгалбек Шабданбеков УКМКнын төрагасы кызматына дайындалды. Анын талапкерлигин 88 депутаттын 79-у колдоп, дайындоо эч кандай талкуусуз эле ишке ашты. Сиздерди куттуктаймын. Бүгүнкү дайындалышыңыздар менен иштериңиздерге ийгилик каалаймын. Колдодук албетте. Бирок хотя бы бир жерде сурап жоопту алсак ошого. Мына УКМК, ну как в фильмах ужасов, все действительно дрожали, не дай бог ГКМБ завтра придет. По любому вопросу на самом деле дрожали. Где-то это было правильно, ну а где-то это было чересчур. И вот хотелось бы просто узнать, что дальше будет, вот какие реформы будут. Ошону уксак жакшы болот эле да. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин жетекчилигин буга чейин Абсатар Сыргабаев аркалап келсе, эми анын ордуна Талантбек Солтобаев келди. Ал 16 февралдан бери министрдин милдетин аткаруучу болуп иштеп жатканы белгилүү. Ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министрлигине Урматбек Шамырканов жетекчи болду. Шамырканов буга чейин министрдин орун басары кызматында иштеп келген жана бул кызматта Бообек Ажыкеевди алмаштырды. Мындан тышкары Акыл Токтобаев жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри болуп дайындалды. Анын талапкерлиги да президент тарабынан сунушталып, парламентте бекиди. Токтобаев бул кызматта Медерим Машиевдин ордуна келди. Жума соңунда Манас шаарынын мэри да ээлеген кызматынан бошотулуп, анын ордуна Абдупатта Маткаликов дайындалды. Жаңы мэр 23 февралда Манас шаарынын мэриясынын борбордук аппаратына тааныштырылып, биринчи иш күнүнүн башталышы күтүлүүдө. Бул арада Айбек Маткеримов саламаттыкты сактоо министринин орун басары кызматынан кеткени ачыкталды. Ал кызматтан кетүү тууралуу арызын 20 февралда берген. Бирок министрлер кабинети анын кызматтан алынганы расмий түрдө жарыялай элек. Бейлей кетсек, Маткеримов адистиги боюнча дарыгер 2021 жылы Жогорку кеңештин депутаты болуп шайланган. Асель Сыдыкова жумалык аналитикалык программасы үчүн.